Камчыбек Ташиев: Лейлек эч качан анклав болбойт. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусунун Лейлек району анклав болот деген кептерге жооп берди. Анын айтымында айрымдар 2021 жылдын жазында кол коюлган протокол боюнча божомолдорду айтып жатышат. Ташиев бул документ боюнча айрым саясатчылар, анын ичинде жогорку кеңештин депутаттары, блогерлер да туура эмес маалымат таратып, чуу жаратууда деп эсептейт. Лейлек эч качан анклав болбойт. Бул жалган маалымат. Протоколду кабыл алып жатканда бардык механизмдерди карап чыктык. Протоколдо мындай деп айтылат: ворукка жолду ачуу үчүн анын статусун аныктоо керек. Бул жол кандай болот, аны ким курат, кимдер өтө аларын жазып бериш керек. Алгач ушундай келишим, андан кийин чечим болуш керек деп белгиледи Ташиев. Булак супер чекиткейжи. Жанар Акаев: Ворух анклавына коридор берилбейт. Ворух анклавына коридор берилбейт. Бул тууралуу жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев социалдык тармактагы баракчасы аркылуу тараткан кайрылууда айтылат. 31 январда ал жетектеген парламенттик комитет журналисттерди чыгарып коюп, чек арадагы соңку чыр боюнча жыйын өткөрдү. Интернетте Баткендеги чек ара чыры боюнча Ворух анклавына коридор берилет экен, Лейлек анклавда калат экен деген кабатырлануу болуп жатат. Эл аралык иштер боюнча комитет жабык эшик артында жыйын өткөрдүк. Ага УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев жана башкалар келип катышты. Жыйында айтылгандай, Ворух анклавына коридор берилбейт. Лейлек анклавда калбайт, ал жөнүндө сөз болушу да мүмкүн эмес, деди депутат. Булак Сереп Чекиткейжи. Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Соңку учурда мына интернет желелеринде Баткендеги чек ара чыры талкуу болуп, анын ичинде Ворухка коридор ачылат экен, Лейлек анклавда калат экен деген бир кабатырлануу болуп жатат. Бүгүн эл аралык иштер, коопсуздук, коргоо жана миграция боюнча комитети жабык эшик артында жыйын өткөрдүк. Ага улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Камчыбек Ташиев, чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев жана башка тиешелүү жетекчилер келип катышты. Жыйында айтылгандай, урматтуу мекендештер, эч кандай Ворухка коридор берилбейт. Лейлек анклав болбойт. Ал жөнүндө азыр сөз болушу дагы мүмкүн эмес. Буга кабатырланууга эч кандай негиз жок. Анткени кандайдыр бир протокол ишке кириш үчүн өзүнчө мамлекеттер аралык эки өлкө ортосунда келишим болот. Ал келишим азырынча, ал келишим жөнүндө эч кандай мындай процедура болгон жок. Ошондой эле ага президенттер кол коет. Эки өлкөнүн президенти макулдашууну терең изилдеп, анализдеп чыккандан кийин эки өлкөнүн президенттери кол койгондон кийин гана ишке ашат. Бирок азырынча эки өлкө президенттеринин кол коюу ниети жөнүндө биз сөздү уккан жокпуз. Ошондуктан Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген эч кандай иш аракет болбойт деп мен сиздерге ишендирип кете алам. Ошондуктан урматтуу мекендештер, Ворухка коридор ачылат, анан Лейлек анклавда калат экен, протокол ушинтип күчкө кириптир деген сыяктуу ар кандай ушагайың сөздөргө көңүл бурбай, расмий маалыматтарга ишенесиздер деп ойлойм. Чоң рахмат. Түркиялык ишкерди уурдап $3 миллион талап кылууга шектелген дагы бир кыргыз жараны кармалды. УКМК Ички иштер министрлиги менен биргеликте түркиялык ишкерди уурдоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында мурда издөөдө жүргөн түрк жаранынын уурдоонун уюштуруучуларынын бири 1998 жылы туулган Махаматкарим уулу Ниязалы аттуу кыргыз жараны кармалды. Бул тууралуу УКМКдан маалымдашты. Азыркы учурда кылмыш ишинин негизги катышуучусу 1971 жылы туулган кыргыз жараны Болот Матраимов издөөгө алынып, ал укук коргоо органдарынан из жашырып жүрөт. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө түркиялык ишкерди уурдоого түрк тектүү 1976 жылы туулган кыргыз жараны Өзген Эртугрул Каандын тиешеси бар экени аныкталып, ага издөө жарыяланды. УКМК жарандарды издөөдө жүргөн адамдар тууралуу маалымат болсо 0312 66 04 75 0312 62 65 04 жана 102 номурларына билдирүүнү өтүнөт. Булак Сереп Чекиткейжи.
Бишкекте аялын ур токмокко алган киши 7 суткага камакка алынды. Бул тууралуу Ленин РИИБнин маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин интернетте көчөдө аялын сабаган эркек кишинин видеосу пайда болгон. Анда көрүнүп тургандай, киши аялга жардам берүүгө аракет кылгандардын көзүнчө келинчегин жерге жаткырып алып тепкилеген. Кийинчерээк милиция бул боюнча маалымат берип, окуя 30 январда кечинде шаардагы Акунбаев жана Чапаев көчөлөрүнүн кесилишинде болгонун кабарлаган. Ага ылайык ошол эле күнү жубайлар достору менен конокто отурган. Ал жактан экөө урушканы, күйөөсү сыртка чыгып кеткен, аялынын артынан келип кол көтөргөнү айтылды. РИИБтин маалыматына караганда, жубайы күйөөсүнө карата арыз жазуудан баш тарткан. ИИМдин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев социалдык тармак аркылуу жубайы арыз жазбай койсо эле териштирүү бүтүп калбай турганын билдирди. Аялына кол көтөргөн кишиге үй бүлөлүк зордук зомбулук фактысы боюнча протокол түзүлүп, кийин сотко жеткирилген. Интернетте кишинин аялын жетелеп алып сотко барган сүрөтү да жарыяланган. Алардын жанынан милиция кызматкерлерин көрүүгө болот. РИИБтин маалымат кызматы Ленин райондук соту 29 жаштагы кишини күнөөлүү деп таап, 7 суткага камакка алуу чечимин чыгарганын билдирди. Тергөө иштери уланууда. Булак Спутник чекиткейжи. Чабан 1000ден ашык койлору менен кошо өрттөнүп кетти. Каргашалуу окуя бүгүн 31 январ күнү таңга жуук болгон. Казакстандын Түркстан облусунда дыйкан чарбанын аймагында өрттөн 1000ден ашык кой күйүп кетти. Окуя 31 январ күнү саат 7:15 101 номуруна Байдыбек районунун Алгабас айылынан 5 чакырым алыстыкта жайгашкан дыйкан чарбасынын аймагында мал кармалуучу 2 кабаттуу имарат күйүп жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Имараттын 1 кабатында майда мал, 2 кабатында чөп сакталган. Өрт өчүрүүчүлөр барганда ал жерден адамдын күйүп кеткен денесин табышкан. Күйүп кеткен койлорду санаганда алардын саны 1000ден ашкан. Булак лайк чекиткейжи. Аида Салянова кайрадан саясий капканга кабылабы? Бишкек шаарынын бир мандаттуу Свердлов округунан Аида Салянова депутаттыкка талапкерлигин көрсөтүп, коомдук иштерге аралашып, активдүүлүгүн көрсөтө баштады. Билими, тажрыйбасы жагынан кеп жок, каражаты деле жетиштүү. Эгерде шайлоодо алдын ала туура анализ жасап, үгүтчүлөрдү иштетүүнү жакшылап колго алса, ийгилик жылмайышы ажеп эмес. Бир мандаттуу округдардан аял талапкерлердин жогорку кеңешке келбегени белгилүү. Бул өңүттөн муздуу жармак. Бирок соңку убакта Аида айым бийликтин айрым төбөлдөрүнө жакпай атканын эшиттик. Сыягы саясий күрөштө кыйналып калчудай. Анан калса эски иштерин кайрадан козгоо жагда тар чөйрөдө талкууга алынып батыптыр. Кайрадан капканга түшөбү? Булак Назарньюз Чек.org. Бу талептер мурдагы Ооган өкмөтүнүн 100дөн ашык тарапташын өлтүрдү. Оганстандан чет өлкөлүк аскерлер чыгарылгандан кийин Талибан радикал кыймылынын жоочулары мурдагы Ооган өкмөтүнө байланышы бар 100дөн ашык кишини өлтүргөн. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш билдирди. Баш катчынын уюмдун коопсуздук кеңешине жолдогон жаңы баяндамасында НАТО жана буунун Оганстанга көмөктөшүү боюнча миссиясы менен кызматташкан мурдагы Ооган аткаминерлери, күч түзүм кызматкерлери, жөнөкөй жарандар жана ислам мамлекети тобунун жоочулары уурдалып, сотсуз өлүм жазасына тартылганы белгиленген. Мурдагы өкмөт мүчөлөрүнө, күч түзүм кызматкерлерине жана эл аралык куралдуу күчтөр менен кызматташкан адамдарга мунапыс жарыяланганына карабастан, бизге аталган адамдарды өлтүрүү, уурдоо сыяктуу зомбулук учурлары тууралуу ишенимдүү маалыматтар келип жатты деп жазылган баяндамада. Маалыматка караганда 2021 жылдын 15 августунан бери буунун Оганстанга көмөктөшүү боюнча миссиясы мындай адам өлтүрүүлөр тууралуу 100дөн ашык маалыматтарды алган. Документке ылайык алардын кеминде 3дөн 2си бийлик же ага байланышы бар адамдар тарабынан сотсуз дарга асылган. Мындан тышкары баяндамада талиптер ИИМ тобуна тиешеси бар деп шектелген. Бери дегенде 50 кишини дарга асканы жазылган. Бирок документте бул өлтүрүүлөрдүн так далили келтирген эмес. Антонио Гутерриш Оганстанда бийликке талиптер келгенден кийин өлкөдө гуманитардык каатчылык мурдагыдан да тереңдеп, ачарчылык күчөп жатканын белгиледи. Ал эл аралык коомчулукту Ооган
элине жардам берүүгө чакырып, болбосо аймак мындан да кымбатка туруп калышы мүмкүн экенин айтты. 2 жума мурда Гутерриш бул Ооганстанга жардам берүү үчүн сураган сумма бул өлкөдөгү трагедиянын масштабын көрсөтүп турганын белгилеген. Ага чейин уюм Ооганстан боюнча 2022 жылга карата гуманитардык планын жарыялап, аны ишке ашырууга дээрлик $5 миллиард талап кылынаарын билдирген. 2021 жылы 15 августта Талибандын жоочулары Кабулду ээлеп алгандан кийин өлкөнүн президенти Ашраф Гани Бириккен Араб Эмираттарына качып кеткен. Сентябрдын башында өлкөнүн убактылуу өкмөтүнүн курамы жарыяланып, аны 2001 жылдан бери буунун санкциялык тизмесинде турган Мохаммад Хасан Ахунд жетектеп келген. Бүгүнкү күнгө чейин Ооганстандагы бул өкмөттү дүйнөдөгү бир да өлкө тааный элек. Булак Назар Ньюс, Чекит.орг.